Амансыңбы, құттейін. Қараныңан қағылайын, кең талам. Балалығымдың изи қалған, жүрегімді бүт бойдан ейлеп алған. Бассам тұрсам, еш есімен кетпеген. Енді қаным тамған, кереге таш айылым. Көптен бері саға келсем бе деп, еш қолым бошы ғой. Мына, еме мүнтіп келіп отырам. Жылан айлақ чұрқап жүрген бала кездер. Азырда моу жолда көріңел сөйті. Жүрген бақтылы балалықтың іздер емес. Татал соғыш мезгілінде атаңдың орнына бір чоң үй бүлігі баш көз болып, қолқазудың ішінен қалбай егіп, орып, жиынап, суғатта күні түн іштеп, чөп чаап, жө жалаңдап мал қайтарып, құрсағың ашқа мектепте оқыған кез. Жаныңды батырған ачаршылық, ендіріңді кескен жоқшылық. Балалығы соғыш мезгіліне тұш болған. Балдардың башына келген чоң мүшкіл шеле. Мен сізді араң таппадым бы? Апа, айылда қатуды болу ұрып, чақалап жан жады. Түмелеч, селда жүріп кетпеді, апа. Мен сізді араң таптым, апа. Апа дейім. Апа, апа ке. Апа дейім. Апа, аябай суу болупсуз. Апа, ооруп каласыз. Туруңуз, апа. Туруңуз, жүрүңүз, кеттик, апа, үйгө. Апа дейім. Апа, апа ке. Oğlum, uylарды saap, тоодон ылдый түшүп келе жатсам, могу маңдайдагы кыядан тайгаланып, жыгылып түшпөдүмбү? Бир чака сүтүмдү төгүп алдым. Эми балдарым эмне ичет? Ансыз деле ачкалыктан ак шишик басып, ооруп турат алар. Мамбет, эми бөбөктөрүң эмне ичет? Алда таш боор тагдыр-ай. Мен аябасаң аябай эле кой. Үйдөгү жөжөлөрүмө ырайым кылсаң боло. Апа, болду, кайгырбачы. Согуш да жакында бүтөт. Атам келет. Биздин жашообуз сөзсүз жакшырат, апа. Мен силерди аябай сонунбагам, апа. Жүрүңүз, үйгө кеттик. Агылайын, балам. Келечекте сен чоң адам болосуң. Апа, жүрүңүз, туруңуз, үшүп каласыз. Кеттик. Бет ашқол. Апа, ұстап келдіңіз бе, ашқолдым. Алда қағылайындармай. Апа, бұл немне тамақ ішет? Апа, мен қытач. Апа, болды, мен оқуаймын. Мұндан ары күні түні іштеп, сілерді бағамын. Еш қачан ачқа қалтырбаймын, апа. Койчу улум, бұл эмне дегениң?
Амаке согуштан келсе мени урушпайбы? Балдарды жакшы карабапсың. Мектепке жибербепсиң деп. Мектепти таштабабы уулум. Бул дөбөдө кимдер турат десе, биздин колхоздун мыктылары тизилип алган тура. Саламатсыңарбы? Кыдыр акенин батасын алган ак элечектүү байбичеси. Арыбаңыз Молдоке. Мамбет 2 жумадан бери окууга келбей атат го. Ошол жөнүндө сизден сурайын дедим эле. Халича, кара кой, балдар менен тигил жакка ойноп алатыш. Сиздин уулуңуз Мамбет сизге окшоп мыкты иштеп, эл ыраазычылыгына ээ болду. Сүйүү каты элек жаш бала болсо дагы ишке келгенде чоң адамдардын ишин кылат. Азаматсың Мамбет. Бирок ушу окууга келбей атканың абдан өкүнүчтүү болот. Ошонун себебин билейин деп сиз менен кезигейин дедим эле. Уулум жөнүндө айткан жылуу пикириңизге рахмат. А бирок окуусунан калганын билбептирмин. Негизи эле Мамбет окууга барбайм деп жатат го. Ошого капа болуп турам. Эмне дейт чунак бала? Кана өз оозунан угалчы. Агай, мени кечирип коюңуз, бирок мен мектепке бара албайм. Ой Мамбет, бул эмне дегениң? Сендей акылдуу, иштерман, аракетчил, мыкты окуучу окубайм дегени кандай? Сен мындай сөздөн алыс бол. Сен окууга сөзсүз келишиң керек. Сен окууну улантышың керек. Мамбет, окубасаң айылдан чыкпай, айыр көтөргөн дыйкан болосуң. Сен окуп, келечекте мыкты инсан болушуң керек. Бул заман да өзгөрөт, жакшы заман болот. Агай, мен Токтот. Эч нерсеңди уккум келбейт. Эртеңден баштап мектепке барасың. Сабактарды калтырбайсың. Сен окуп, билим алышың керек. Сенден чоң адам чыгат. Мен эртең менен башкармага барам дагы сенин жумушуңду жеңилдетишин суранам. Мамбет, сен келечекте мыкты инсан чыгасың. агай, макул мектепке барам. Бирок башкармага барбай эле коюңуз. Мен мектепке дагы, ишке дагы жетишем. Мына эм оңолдуң Мамбет. Эртеңден баштап калтырбай сабакка сөзсүз баргын. Анда эмесе, байбиче, сак саламаттуу отурла. Кабарлашып турабыз. Айтканыңыз келсин Молдоке. Мына эм оңолдуң. Айткан сөзүңө тур. Мамбет, эртең сени мектептен күтөм. Сенден жакшы инсан чыгат. Мен билем. Мен ушул даражага жетпегенге себепчи болгон Касымбай агайыма ыраазымын. Мектепти ийгиликтүү аяктап, мединститутка окууга өттүм. Көптөгөн кыйынчылыктар болду. Баарына чыдадым. Баарын жеңдим. Орусча да, нет деген сөздү гана билебиз. Ага карабай орус тилин жаттайбыз. Бираз эле чырым этип окута албасак, жалаң окуу жана окуу. Согуштан кийин да оорчулук, ачарчылык кетпеди. Талон менен нан алчубуз. Каникул учурунда айылга келип иштеп кетем. Акча таап бир сыйра кийим, тамак аш алыш үчүн ата-энемди, туугандарыма да жардам берип кетем. Бир жолу келсем, кичинекей карындашымды алыскы туугандар ыракы жайлоого алып кетишиптир. Санам тынчыбай артынан издеп бардым. Көрүп алып сеним кейди. Жүрөгүм канталады. Кичинекей кызга эшек мингизип
ел үрдей ойду бактырып коюшуптур. Бөбөгүм мен, кандай түшүк түшкөн сенин кичинекей башыңа? Өзүң кичине болуп алып, ушунча ойду кантип багып атасың? Ооба Мамбетова, башында абдан оор болчу. Өзгөчө ойлор сайгактап кеткенде, эшек менен кууп жете албай ыйлачумун. Бирөө жогосо башымды жууп салабы деп коркомун. Азыр көнүп калдым. Күнү түнү тилегем Мамбетовам Фрунзеден келсе экен дечүмүн. Акыры Кудай үнүмдү угуп, сизди жибердиби, абаке? Ооба кичинекей. Ар дайым түшүмө кирчисиң. Сен дегенде окуумду бүтөөр менен түнү менен чыктым. Үйгө да барбадым. Сени издеп келдим кичинекейим. Мени өзүңүз менен алып кетесизби? Ооба мен бөбөгүм. Ооба кичинекейим. Мен менен шаарга кетесиң. Чоң шаарга кетесиң. Мектепте окуйсуң. Мен сени чоң шаарга апарам. Мына мага окшош врач болосуң. Ай, шын эле абаке ой. Кандай сонун. Эмесе кеттикпи аба? Ооба бөбөгүм. Кеттик бөбөгүм, кеттик. Бул жашоодо эне мээримине, улуулугуна эч нерсе тең келбейт тура. Мына мен бүгүн 95ке чыгып отурам. Мен энемди өлгөндөн бери бир күн кайда гана жүрбөйүн эстебей калган күн болгон жок. Gün болобу, түн болобу, ар дайым эсимде. Энемдин сүйүүсү, мээрими, камкордугу жүрөгүмөн кетпейт. Ооба, көптөгөн ийгиликтерди багынтым. Көп нерсеге жетиштим. Бирок жүрөгүмдө бир арман бар. Миңдеген адамдын өмүрүн сактап калып, энекемди ажалдан сактай албак.